Саламатсыздарбы? Эфирде Арча медиа. Силер менен мен Касиет Мамырбай жана бүгүн бизде конокто Айбек Теңизбаев, саясаттануучу, негизи Кыргызстандын бир кайдыгер карабаган жараны. Эң алгачкы суроону берейин. Негизи сиздин соц тармактарыңыздан байкап келдик. Тигил 26-27 адам кармалгандан бери көп постторду жазып келдиңиз. Ар кайсы азыркы сот отурумунда дагы бир нече постторду жазып атасыз. Ошо сиздин негизги көз карашыңыз кандай? Бул мыйзамдуу, мыйзамсызбы? Эмне үчүн ушундайлар болуп жатат да негизи Кыргызстанда азыр? Чоң рахмат, Касиет, биринчиден чакырууңуздар үчүн. Мен бир гана саясат талдоочу катары эмес, ошол эле учурда ошол камалган адамдар менен биргеликте жүргөн инсан катары өзүмдүн оюм менен бөлүшөйүн. Анткени алар мени өздөрүнүн бир топ иш чараларына чакырып жүрүштү. Биргеликте Кемпир-Абадка да барып келдик. Анткени биз үчүн өтө кызыктуу болду. Ошол жакта элдер кандай ойлошот, негизинен ал жакта абал кандай, түздөн түз барып таанышалы деген ой менен ушундай кадамдарга барганбыз. Негизинен ал инсандардын көпчүлүгүнүн деп айтып кетейин, мамлекеттик түзүмдү күч менен алмаштыруу бир аракетин көргөн эмес. Жана ошол бир иш чара өтпөдүбү? Алардынчы иш чарасы өтүп, ошол жактагы айтылган сөздөр дагы жалпысынан мыйзамдын алкагында айтылган сөздөр деп мен айта аламын. Анткени эми Кыргызстан демократиялык бир өлкө. Кыргызстанда ар түрдүүлүк деген болуш керек. Ар түрдүү позиция, ар түрдүү ойлор айтылыш керек. Анан адамдарды өзүнүн оюн, өзүнүн позициясын саясий билдиргендиги үчүн жанакындай камап койгондугу бул өтө туура эмес нерсе деп билемин. Ошол эле демократиялык стандарттар менен, мыйзамдын стандарттары менен. Сиз айтып кеттиңиз, көп адамдар менен өзүм деле таанышмын, сүйлөшүп жүрдүм деп. Анан сиз дагы курултайга барган турбайсызбы? Кемпир-Абадта өткөнчү. Ошол жерде сот отурумунда иштерде тиркелип атат да, ошо курултайдан дагы чакырыктар болгон депчи. Чындыгында ошондой болгонбу? Балким көрбөй калдык да, видеодон көрүп аттык, бирок балким башка жерден бир жыйынып алып издеген бийликти азыр алып чыгалы деген бир. Негизи камалган адамдар тарабынан ошол Кемпир-Абадта болгон курултайда кандайдыр бир чакырыктар айтылган эмес. Муну мен 100% ишеним менен айта алам. Анткени түздөн түз алардын сөздөрүн мен ошол жакта угуп турдум. Негизинен бул позиция бийлик үчүн пайдалуу деген ойдомун да. Эми баардыгы эле аларды уга берсе, баардыгы эле колун көтөрө берсе, акыры барып туңгуюкка барат да. Ошол себептен муну бир сабак катары, муну бир өнүгүүгө болгон аракет катары, пайда катары көрүш керек деген ойдомун да. Биз азыр мындай кененирээк талкуу кылып көрөлү да. Баарыбыз эле айтып атабыз, бул мыйзамдуу эмес, жөн эле кармалды, оозун жабыштырдым деп бир нече адамдар да айтып атат, сиз да айтып атасыз. Анан сот азыр сот отурумдары жүрүп жатпайбы? Эртең дагы болот. Ошол жерден мисалы соттор балким бирөөгө 2 айга ошо отургузбай, бөгөт чарасындай үй камагына алмаштырып койгон негизи бир кандай десем, негизи ошондой болушу мүмкүнбү? Ошол үй камагына балким соттор ойлонуп чыгарып көрөт депчи. Негизи мыйзам менен карай турган болсок, баардыгын кое бериш керек да. Анткени негизи жок. Муну бир эми саясий илимде дагы муну бир саясий куугунтуктоо деп эле айтат. Анткени
Эми адамдарды ошондой бир оор берене менен камап жаткандан кийин бир далилдер болуш керек да, туурабы? Далилдер болуш керек, так алардын тарабынан бир чакырыктар айтылыш керек. Анан кээ бир жанакы мыйзамдуу эле сөздөрүн, мисалы, мыйзамдуу деп ойлойм да, анын алардын сөздөрүнчү кандай сөздөр айтылды. Мисалы, биз баардык куралдарды колдондук. Эми келгиле акцияларды уюштуралы деген бул мыйзамдуу нерсе. Алар деген ачык айткан жок деп, жогорку кеңеште барып басып алалы, тиги бийликтегилерди алмаштыралы депчи. Андай сөз болгон жок. Бул мыйзамдуу, конституцияда бизге берилген укуктун негизинде айтылган эле сөздөр. Туурабы? Ошол себептен буларды, эгерде сот көз карандысыз болсо, эгерде сот саясатташтырылбаган болсо, буларды эчак эле кой бериш керек болчу. Эчак эле. А вот мисалы биз кайра тарыхка кылчайып карап көрсөк, 2013-жылы Садыр Жапаров белгилүү бир сүрөтү бар, укмуш тарыхка кирген 30 жылдан көрбөгөндөй сүрөт да. Ошол жерде действительно видеолорду карасак, ошол жакта деген мындай бийликти алмаштырууга чакырыктар болгон да. Мисалы, Ташимов башчысы тарабынан мен 20 адамды эле алып туруп эле азыр ак үйдү басып коем дегенчи, бул Ооба. бийликти мындай басып алууда. Бирок азыр андай сөздөр деле жок. Анан башка жагынан карап көрсөк, аялдар, мисалы 71 жаштагы Асия Сасыкбаева барып алып эле бийликти басып алганы мындай. Ооба. Ишенбейсиң да, кантип ишенесиң ага? Анан бул деген Садыр Жапаров негизи бийлик тарабынан бул кандай десем, возмездие сыяктуу, же мен көргөндө силер көргүлө дегенби, же бул жөн эле Кемпир-Абад маселеси чечилгенче эле азыр камакта отурушабы? Негизи Кемпир-Абадтын маселесин чечүүгө бийлик тарап аябай чоң аракетин көрүп жатат. Анан азыр камалган адамдар, моюнга алыш керекпиз, ачык, позициясы бекем жана активдүү түрдө каршы чыгып жатты. Ошол себептен бул маселе чечилгиче алардын активдүүлүгүн басаңдатуу болушу мүмкүн деп дагы ойлоймун да. Бул бир. Экинчиден, башка активисттерди коркутуу, үркүтүү аракети да болуш керек деп ойлойм да. Бул эки. Ошол себептен бийлик негизинен бул Кемпир-Абад маселесин өзүнүн көз карашынын негизинде акырына чейин чыгаруу аракети жатат да, мунун артындачы. Андан тышкары, мисалы, сот системасына кайрылып отурган болсок, эми негизи ар бир адамга сот өзүнчө бир мамиле кылыш керек деген ойлойм да. Мисалы, ар бир адамдын өзүнүн шартын карап, мисалы, Асия Сасыкбаева 70-тен ашкан айым, мисалы, аны камаштын канчалык деңгээлде кажети бар да. Туурабы? Мисалы, камасаң дагы баардыгын бир шарт менен, бир формат менен, бир талап менен камап салуу дагы акылга сыйбаган нерсе деген ойдомун да. Мисалы, сиз коркутуу, үркүтүү деп атасыз. Азыр адамдар негизи коркуп калдыбы же наоборот чыңалып атабы? Коркуу сезими бар. Талашсыз бул. 27 адамды камап салуу оңой эмес. Азыр ар бир активистте коркуу сезими бар. Коркпойм дегендери чет өлкөгө чыгып, ошол жактан өзүнүн активдүүлүгүн улантып жатат. Мисалы, бир нече активисттерге жазуулар келип атат, мисалы, коркутуп үркүтүү. Бул бир. Ошондой активдүү ишин алып барып каршы чыккандарга туугандары болобу, достору болобу, жоро жолдоштору болобу, баардыгы жазбай эле койчу, тынчып турчу азыр деп токтотуп жатышат да, көпчүлүгүнчү. Муну мен аябай байкап атам. Демек, жалпысынан бир четинен коркуу сезими бар. Ошол эле учурда ошол коркуу сезими дагы бир чечкиндүү кадамдарга айланып
кетиши да ыктымал да. Мгм. Кыргызстанда аба ырайы өтө тез өзгөрөт го, саясийчи. Ошол себептен булар коркту, болду, эч бир мындан ары аракетин көрбөйт деп дагы айтуу туура эмес болуп калат деген ойдомун да. Мгм. Мгм. Мен бир провокационный суроо берип көрөйүн. Мгм. Бул Айзиза Бапановнанын, Айзиза Абдирасулованын постторун байкасак, аякта жазылып турат да, мисалы 26 адам аз камалды, бирөө үй камагында, анан 3 адам ушул кылмыш иштин мындай кагаздарында бар депчи. Анын арасында 2 депутат, бул деген Адахан Мамаров менен Исхак Масалиев болуп атат. Бирок алардын мандаты бар да, мандаттын шарты менен аларды камай албайт. Бирок азыр абакта ошол бүтүн Кыргызстандын 2 кандай десем, партиялаштары отурат. Азыр бүгүн бирөөнүн бөгөт чарасы каралды, ал дагы 2 айга калтырылды. Анан мындай элдин арасында эле ойлор келет да, булар мисалы депутаттарды камаган жок, анткени эл көтөрүлөт депчи. Бирок бүтүн Кыргызстан азыр үн катабы өзүлөрүнүн мындай партиялаштары жөнүндө, же негизи эле бир балким адамдарды кандай десем үгүттөп бир үгүттөп чыгабы, вообще ушундай ойлор айтылып атат. Анан ушул эле суроо сизге да. Негизи акылга таяна турган болсок, Мгм. ар бир саясий партия өзүнүн мүчөсүн коргош керек. Бул өтө маанилүү. Мисалы, Ата Мекен саясий партиясы азыр активдүү өзүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзүп жатат, коргоо боюнчачы. Колдоп сөзсүз түрдө келип атышат. Мисалы, ар бир иш чарасында өзүнүн мүчөлөрүн баса белгилеп, алар күнөөлүү эмес экендигин айтып жатышат да. Тилекке каршы бул көрүнүш башка саясий партияларда байкалбай эле. Ошол эле бүтүн Кыргызстан саясий партиясы мисалы канчалык деңгээлде азыр өзүнүн мүчөлөрүн коргоп жатат да. Бул дагы жанагы коркуу сезиминен же болсо акырын иш алып баргандыгынан дагы келип чыгышы мүмкүн да. Негизи сиздин өзүңүз саясаттануучу экенсиз. Оюңуз кандай? Бул каяка алып барат? Жакшылыкка алып барабы, жамандыкка алып барабы, же бул даана эле бир Орусияга окшогон сценарийби да? Потому что бүт мындай жасаган иштери окшошуп атат да. Биздин эң жакынкы. Жакшы лидер деген бул ким? Өзүчү. Жакшы лидер деген бул өзү чечим чыгарбаган, сөзсүз түрдө эл менен кеңешип, оппозициялык кыймылдар менен консенсус жолу аркылуу ар бир маселени чечкен адам лидер болот да. Тилекке каршы азыркы учурдагы аракеттер, биздин башчыбыздын аракеттери ошол лидерликтин сапатына жооп бербей жатат деген ойдомун да. Анткени биз көрүп атабыз кандай негиздер, кандай шарттар менен бул маселенин чечилип жаткандыгычы. Мындай кадамдар, мындай окуялар бара-бара элдин көңүлүн кетирет. Оппозициялык топторду бириктирет. Бул сөзсүз түрдө. Жыйынтыгында Кыргызстанда биз каалабаган окуялар кайталанып кетиши толугу менен ыктымал. Ошол себептен мыйзамдан өткөн эң жакшы курал жок. Бийлик үчүнчү бардыгын мыйзамдын алкагында элдин талабы менен чече турган болсо, анда жанакы жогорку сценарийлерден кетет деген ойдомун да, качат деген ойдомун. Тилекке каршы аны азыркы учурда биз байкабай элебиз. Ошол себептен Кыргызстандын келечеги жакынкы арада биринчи сценарий менен дагы уланышы толугу менен ыктымал. Жанакы ар түрдүү акциялар, митингдердин байма-бай жана көп өткөрүлүшү мисалычы, ушунун бардыгы бир жай мындай жарыла турчу бир бомбага алып барат деген ойдомун да. Окей. Жакшы. Анан
дагы жакынкы эмес, көчө эле болуп өткөн окуя Болот Назаровду кармап кетти. Анан эмне менен айыпталып атат? Атты айдап кеттиби деген бир айтор ошол аттын алкагында бирок баарыбыз эле түшүнүп турат окшойбуз же балким мен эле антип ойлоп атам, ошол баары бир Кемпир Абадтын тегерегинде же негизи эле саясий репрессиялардын алкагында өткөн ушул Болот Назаровду дагы 1 ай камакка алды. Анан 17 ноябрда Болот Темировдун да соту экен. Ошол мисалы азыр Болот Назаровду отургузду, Болот Темировдун соту кандай өтөт? Бул баары чырмалышкан бир иш. Мен эле эми 26 адамды отургуздук, эми баарын эле отургузалы деген ойбу. массалык түрдө жанакы көп ала турган болсоң арзан болот го. Ошондой бир стратегияны, тактиканы тандагандай да. Эми Болот Назаровдун иши чындыгында мындай күлкүмүштүү да мен үчүнчү. Анткени жок жерден эле камалды да ал адамчы. Эмне себептен жок жерден? Анткени атты минип кетиптир. Анан атты минип кеткендиктен улам аттын ээси арыз жазыптыр да. Анан кызыктуусу кайра тигил адам арызын алам десе, биздин белгилүү мамлекеттик органдарыбыз анын арызын алдырбай, аны кайра сот процессине катыштырбай тоскоолдуктар жаратып жатыптыр да. Эми бул түздөн түз башка бир максатты көздөгөндүгү көрүнүп турбайбы, туурабы? Тиги адам жабырлануучу айтып атат, мен арызымды алам деп атат. Атым келди деп атат, колумда. Ал өзү намаз окуган адам экен да, ушинтип жазышты социалдык тармактарда, мен аны окуп калдым. Анын ошол арызын кайра алдыртпай, аны да камап коюшу бул деген акылга сыйбаган нерсе да, чындыгындачы. Бул уят бир нерсе да. Муну башка бирөөлөр укса, мисалычы, күлөт болуш керек. Мен күлдүм, ошону окуп алыпчы, чындыгында күлдүм. Бир четинен Болот Назаровго бооруму ооруду, эми күнөөсүз туруп эле камалып кеткендигинечи. Бир четинен жанакы бул деген бир фарс да, жөн эле бир оюн да. Ошондой аракеттер менен камап койгондугучу. Эми жок, бул действительно күлкүлүү нерсе. Мен эле көчө. Ооба да, күлкүлүү. Күлөсүң да башка. Башка айла жок экен, билбейм мен. Отурумда отуруп алып, анан окуп атпайм. Ал Болот Назаров өзү деле көнүп калган окшойт. Жыргап отурду го. Өзү да күлүпчү, эмне кыларын билбей, эмне дээрин билбей. Отуруп алып күлдүм мен деле. Муздап кеттиби, мен кичине мындай ойлогомда балким мошенничество же билбейм, дагы бир нерсе мындай кичине окшоштуруп деп ойлогом да. Аттын минип кеткендиги үчүн 1 айга камалып калды. Тиги социалдык тармактарда тамашалап чыгарып коюшту го, жана Болот Назаров деп атты көтөрүп алып басып бараткандарды чыгарышчы. Ошол сымал. Ошондо бул Назаровдуку эмне болуп калды? Бул деген ушу Кемпир Абад менен байланыштуубу же жөн эле? Бул негизинде жалпы Назаровдун саясий позициясына байланыштырып кетмекчимин да менчи. Мисалы, жана ар эмес же бери эмес болгон акындарыбыз бар го. Алар аман эсен эле жүрүшөт. Мисалычы, Болот Назаров болсо бул азыркы бийликке оппозициялык көз карашка ээ болгон жалгыз акындарыбыздан да. Өзү да активдүү позициясын билдирип турат. Мисалы, Кемпир Абад боюнча курултайга чейин барды, мисалычы. Ошол себептен мунун да өзүнүн бир жактоочулары бар, аны уккан адамдар бар. Мүмкүн ушул аракет аркылуу дагы бир оппозициялык көз карашка ээ акынды камап койду деген ойдомун да. Тиги эле кайра эле Азиза Папановнун постун эстеп кеттим.
активисттерди камадыңар, саясатчыларды камадыңар, эми акындар менен спортчулар эле калды десе, эмки күнү акынды камап кетип атпайбы? Ошол биз байкап калдык окшойт. Анан мисалы азыр Назаровду отургузду, Темировду кандай соту болот да? Оюңуз кандай? Негизи бул Темировдун соту дагы кызыктуу болуп жатат да. Анткени биринчиден кайра муну прокуратуранын көргөзмөсү менен ишин кайрадан жандандырды да. Булчу эми түздөн түз юристтер менен сүйлөшкөндө алардын бааларын уккандан кийин бул дагы бир мыйзамга дал келбеген бир кадам экендиги далил болуп калды да. Ошол себептен бул жалпы жанакы Кыргызстанда тилекке каршы массалык маалымат булактары өзгөчө көз карандысыз булактарына болгон басымдын негизинде болгон бир иш деп айтсак дагы туура болчудай да. Анткени азыр мисалы Азаттыкка жана башка ошондой маалымат булактарына басым болуп жатпайбы? Атайын оюштурулган топтор так алдына барып, эшигин алдына барып, мыйзамсыз сөздөрдү айтышып, мисалы, алар жоопко тартылган жок. Мисалы, өрттөп салам, өлтүрүп салам деген адамдар мыйзамга тартылган жок. Не деген сөздөр айтып атышат, мисалы, туурабы? Ошолор жооп бериш керек деген ойдомун да. Бул жалпы ошол бийликке жакын, бийликчил топтор тарабынан уюштурулуп, атайын чоң бир басым жүрүп жатат да. Тилекке каршы комплекстүү түрдөчү. Жанагы башка бир ойго ээ болгон адамдарды, уюмдарды, маалымат булактарын чектөө аракетинен улам кеп чыгып атат да. Өзүңүз коркпойсузбу? Мен коркпойм, эми корккондо эмне? Корккондо эч анын немеси жок, чындыгында. Эми бул бир жол да. Бул бир жол. Мисалы, саясат талдоочу болосуңбу, же саясатчы болосуңбу, же саясий активист болосуңбу, чындыгында ошондой болуш керек да. Эч качан жанакы абалга жана шартка жараша өзүңдүн оюңду, ишиңди сатпаш керексиң да. Ошого жараша айтпаш керексиң. Анткени бул негизи эле ошол багыттардын, ошол кесиптердин табиятына жооп бербейт да. Мисалы, сен саясат талдоочусуңбу, жалпы өзүң көрүп жаткан процессти айтыш керексиң да, кандай экендигинчи. Сен ошондо мына саясат талдоочусу болосуң. Сен саясатчысыңбы, өзүңдүн саясий көз карашыңдын негизинде иш алып барыш керексиң. Өзүңдүн адеп ахлагың, абийириңдин негизинде иш алып барыш керексиң да. Анан коркуп, же болсо жанакы бизде ушундай бир эксперттер өтө көп го. Мындай абалга жараша өзүнүн оюн айта калганча, мисалы, чөнтөк эксперттер деп койсок дагы болот да. Баардыгын адалдаштырып бере беришет да. Ошондой эксперттер дагы бар, ошондой активисттер дагы бар, ошондой саясатчылар да бар тилекке каршычы. Алар кайсыл бийлик келбесин кошоматчылар деп жакшы айтылат го биздин коомдочу. Кайсы бийлик келбесин ошол кошоматчылар жанында коштоп жүрүп, апарып анан аңга апарып туруп түртүп коет да. Анан кайра чуркап барып, кайра экинчисин, үчүнчүсүн ушинтип алып келип аңга түртө беришет. Ошол себептен мен өзүмдүн жолдумду негизинен тандагам, ошого жараша, өзүмдүн абийириме жараша, жана алган билимиме жараша оюмду, пикиримди билдирип, ишимди уланта берем деген ойдомун. Рахмат сизге, Айбек мырза. Сиздин негизи позицияңыз үчүн, коркпой азыр дагы соц тармактарда дагы жашооңузда дагы ошол жарандык позицияңызга рахмат. Биз коштошо берели. Бизде экинчи конок. Чоң рахмат сизге. Карабаңыз, кемибеңиз. Иштериңизге ийгилик. Байланыштабыз. Өлкөбүздө аманчылык болсун, тынччылык болсун, жана саясий куугунтук болбосунчу эң башкысы. Мага ошондо өнүгөбүз деген ойдомун. Рахмат. Буюрса өркүндөйбүз. Рахмат. Биз менен
Бизден экинчи конок Нурсултан өчүрөсүзбү? Бизден экинчи конок Нурсултан Жаныбеков, азыркы 26 туткундун Али Шабдандын адвокаты. Азыр кошулат. Бизден экинчи конок келген табы. Келгенче мен сүйлөп турайын. Айтып кеткендей эле Нурсултан Жаныбеков Али Шабдандын адвокаты. Али Шабдандын отуруму биринчи күнү өттү. Ошондо 9 ноябрда. Башында айткандай эле Гүлнара Журабаеванын соту эң биринчи болуп өттү. Эртеменки 9-да. Ошондон кийин эле баарыбыз байкап калдык, баарын эле 2 айга калтырат, бүт кармалганын мыйзамдуу деп чечет деп. Анткени баарыбызда эле ой болгон. Башында мисалы аял болсо, балким ошо аялдан кийин бирөөнүн балким бөгөт чарасын алмаштырат үй камакка депчи. Анткени биз 26 туткундун арасында аялдар да бар, жесир аялдар да бар, мисалы жалгыз үйүн баккан аталар да бар. Саламатсызбы? Угулуп атабы? Эми угулуп атат. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Менин атым Касиет. Биздин экинчи конок Нурсултан Жаныбеков, 26 туткундун Али Шабдандын адвокаты. Биз эң биринчи алгачкы суроодон баштайлы. Негизги ошол мыйзамдуулук деп азыр келатабыз. Сот иш жөнүндө айтып бересизби? Кандай өттү, кандай негизи кандай чаралар көрүлдү? Бузуулар жөнүндө. Рахмат. Негизи биздин эң башкы мыйзам болгон Конституциянын 57-53 беренелерине ылайык ар бир кармалган адам анын эмне үчүн кармалгандыгы жана кандай себептер менен кармалгандыгы жана анын укук милдеттери сөзсүз түрдө түшүндүрүлүшү керек эле. Бул биздин каалоо эмес. Бул деген биздин баш мыйзамдын негизинен кабыл алган конституциялык мыйзамдардын жана кылмыш жазык процесстик кодексинин талаптары. Бирок тилекке жоболорду менин корголуучум жарандык активист Али Шабданды кармап аткан учурда эч кандай укук милдеттери түшүндүрүлбөстөн камакка алып, бул абдан чоң мыйзам бузуу болуп эсептелинет. Эмнеге дегенде, кылмыш жазык процесстик кодексинин 43 беренеси, андан тышкары 45 беренеси, 46 беренелери дагы так жазылып турат. Кармалгандан баштап ал адамдын укук милдеттери толук түшүндүрүлүш керек. Анан тергөөчү эмне себептен кайсыл кылмышты жасагандыгы тууралуу маанисин түшүндүрүп эскертиши керек эле. Сот тилекке каршы алгандай болгон жок. Ошондуктан мен азыркыга чейин айтам, соттун чечими дагы мыйзамсыз болуп, биз кечээ ошондуктан Бишкек шаардык сотуна апелляциялык жол менен даттанып барып, биздин өтүнүчүбүздү дагы, биздин даттануубузду дагы, Али Шабдандын кызыкчылыгын коргоп берген баардык кечелүү процессуалдык кадамдарыбызды, процессуалдык сунуштарыбызды, процессуалдык өтүнүчтөрүбүздү канааттандыруусуз калтырганы бул абдан өкүнүчтүү болуп эсептелинет. Ушул жерден эле сурап кетейин, мисалы сиз айтып кетпедиңизби, эчтекесин айткан жок, кандай айып салынып атат депчи башында. Мисалы баарынын айтымында башында жөн эле күбө катары чакырылганда, бул кандай болуп калат ошондо? Башында күбө, андан кийин чакырылганда мен ушул жерден так айтып коеюн. Күбө катары чакыруу боюнча бизде 194-195 берене бар. Кыргыз Республикасынын кылмыш жазык процесстик кодексинин
Кыргыз Республикасынын кылмыш жазык процесстик кодексинин 194-195 беренесинде чакыруу тартиби өзү аныкталган. Бирок тилекке каршы Шабданды чакырган эмес. Али Шабданды үйүнөн кармап алып кетишкен. Анан жарандарыбызды биз мындай айыпталуучуну же болбосо кандайдыр бир адамды бир шектүү катарында кармаганда ага сөзсүз түрдө жанында жактоочу туруш керек эле. Бирок тилекке каршы менин корголуучум Али Шабданды кармаганда жанында жактоочу болгон эмес. Бизди биринчи тергөө кызматына, ички иштер министрлигинин башкы тергөө кызматына алып кетти деген. Биз ал жака барганда таппай койгонбуз. Анан Бишкек шаарынын 1-май району ички иштер башкармалыгына алып кеткенин биз ошол жактан көрдүк. Бирок тилекке каршы статусту күбө катары, процессуалдык статус күбө катары деп айтып туруп, анан шектүү адамдардай мамиле жасаганы бул мыйзамды эмес, адамдын укугун одоно бузуу болуп эсептелинет. Дегенде тинтүү менен шашылыш тинтүү токтому менен келишип, анан үйүн тинтип, тилекке каршы эч нерсе табылган жок. Бир гана Али Шабдан колдонуп жүргөн уюлдук байланыш телефонун алып, ошол менен азыркыга чейин берилбей келет. Мен кичине мыйзамды окуп кеттим, анан бул жерде жазылып турат да, негизи кылмыш бул деген активдүү бир иш да же пассивдүү действие или бездействие дейт экен. Анан максаты болушу керек экен да, бирок тиги айыпталуучулар айта албай атат да, эмне максат менен, эмне кылды, кылганын далили да жок. Муну кандай баалайсыз? Мен өзүмдүн ой пикиримди айта турган болсом, Али Шабдандын кызыкчылыгын жана процессуалдык укуктарын коргоо максатында бул кылмыш деген аяктап калган кылмыш болуп, аяктап калган кылмыш бар. Аяктай элек кылмышка даярдык деген түшүнүктөр бар. Али Шабдандын айыпкер катарында тартуу тууралуу токтомун окуганда, ал жакта кылмышка даярдык деген, кылмышты уюштуруу деген айып коюлган. Бирок тилекке каршы кылмышты уюштурууда дагы ар бир түрдө далил болушу керек. Ал далил жок. Мен кандай далилди көргүм келет эле? Эгерде кандайдыр бир кылмыш козголгондон кийин Али Шабданды атайын тергөө иш-аракеттери жүргүзүш керек эле. Мисалы, Али Шабдан эгерде чындап эле ошондой кылмышка бара турган болсо, анын телефонун угуу, же болбосо кайсыл жака барып кимдер менен жолугуу, жана жолукканда дагы сүйлөшүү, жана кандай максатта, эмне максатта жолугушуу, жана ошондой эле ар бир сүйлөгөн сөзүнүн мааниси, экспертиза өтүшү керек эле. Бирок тилекке каршы экспертиза өткөн эмес. Эмне максатта жолукканын тергөөчүлөр өздөрү биле алган эмес. Тилекке каршы биле алган эмес. Мындан тышкары кылмыш ишинде бир гана кылмышын козгоо тууралуу токтомдо эч нерсени бизге көрсөткөн жок жана эч нерсе жок. Ошондуктан мен коюлган айыпты негизсиз деп эсептейм. Айып негиздүү жана далилдер менен болуш керек. Тилекке каршы биз далилдерди көргөн жокпуз. Анан дагы бир суроо, мен мисалы адамдар көп мыйзам жөнүндө билбейт, анан бир суроода тергөөчү жазыптыр, ушундай кылган, ушундай чакырыктары болгон, баарын жасаган депчи. Негизи тергөөчү сот залында болдубу, ага суроо бергенге мүмкүнчүлүк болдубу? Ооба, абдан суроолор көп болду тергөөчү. Бирок ишин козгогон тергөөчүгө эмес, сотко алып келген тергөөчүгө суроолор болду. Мындайча айтканда, Сагындыков деген тергөөчү биздин сот отурумуна катышты. Ал тергөөчүгө бир катар суроолор берилди. Кайсыл жерге кармадыңар, эмнеге кармадыңар, кармаганын негизи эмне болду, кылмышын козгоого эмне түрткү болду десем, бир да мындай ынандуу жооп бере алган жок. Эң башкы баардык айтылган жоопторду тергөө тобунун жетекчиси жооп бериш керек деген мааниде. Бирок тилекке каршы тергөө тобунун жетекчиси сотко келген жок. Анан биздин суроолордун баардыгы, Али Шабдандын дагы суроолору, менин дагы суроолорум жоопсуз калды.
Бирок менин таң калганым ушул суроолорду мен соттагы беришин каалайт элем. Себеби дегенде сот бийлиги көз карандысыз бийлик да. Ал адамдын эки тараптуу, ар тараптуу карап, кылмыш ишиндеги материалдарды, берилген документтерди, берилген процессуалдык кадамдардын баардыгын туура анализдеп, талдап, изилдеш керек эле. Бирок тилекке каршы сот тергөөчүнүн өтүнүчүн эч кандай бир изилдебей эле карап койгондой эле болду да, биз үчүнчү канааттандырып койгондой эле болду. Мен дагы ошол сот отурумунда отурган адамдай эле сурайын, мындай жөнөкөй болупчу. Мисалы, съемкага разрешение бергенде журналисттерге эле берип атат да, ушул так соттордун бетин тартпай, бир гана айыпталуучунун эле бетин тарткангачы, бул негизи мыйзамга жарашабы? Мен жөнөкөй жаран катары эмнеге соттордун бетин тарта албайм депчи, мисалы, тиги коноктор. Бул боюнча мен төмөндөгүдөй пикирди айтат элем да. Сот отурумундагы тартипти сот өзү аныктайт. Ошондуктан сот ушундай аныктап койгондон кийин биз ага баш ийиш керек негизи. Бирок мен эң башкы нерсени айтып коеюн. Эгерде адилеттүү сот отурум өткөзөм, мен эч кимден оңго негиз жок, баардыгы мыйзам чегинде болот деген ой болсо, каалаган тартып, каалаганыңарды көрсөтүп, каалаган тартып, каалаган видео тасмаңарды жүргүзсөңөр болот деп айтса болот эле. Бирок тилекке каршы соттор өздөрүнүн жүзүн көрсөткүсү келбегендигинен мен бул кандайдыр бир коомчулуктан угуп калбоо максатында болушу мүмкүн деп ойлойм да. Ушул жерде бирок бизде Бишкек шаарынын райондук сотунда биздин корголуучу Али Шабданды караганда да мен өтүнүч келтиргем. Видео тасманы сөзсүз түрдө тартып, коомчулукта кармалган адамдардын баардыгына оор айып коюлгандан кийин биз дагы коомчулук кандай сот өтүп атканын көрүш керек эле. Бирок тилекке каршы сот, бизде караган сот канааттандырбай, бир гана аудио жүргүзүүгө эле уруксат берген. Бул дагы бир шек келтирет да биз үчүн, кандайдыр бир коомчулуктан сынугу же кандайдыр бир сот отурумунун мыйзам бузууларын коомчулук көрбөй калуу максатындабы айтор мен дагы түшүнүксүз эле абалда болдум. Түшүнүктүү. Ушул эле жерден суроо берип кетейин. Мисалы, сиз сот отурумун сот өзү аныктайт дедиңиз да, анан мисалы соттор кайра жыйынга кеткенде сүйлөшкөнүчү, негизи айыпталуучу ушул залда калууга милдеттүү же эмеси укугу бар экен да, бирок баары конвой келип эле кайра алып кетип атты да. Бул кандай мыйзам жагынан? Бул деген негизи мен жактоочу айта турган болсом, мен эч кандай бир тоскоолдуксуз өзүмдүн корголуучум менен сүйлөшүп, баарлашып, кеңешип, ага укук милдеттерин түшүндүргөн жанында болушум керек. Бирок кечээ Бардык сотунда соттук коллегия кеңешүү бөлмөсүнө кеткенден кийин мен корголуучумду менден алыстатып алып кетип калганы бул мыйзамды ултонуу бузуу. Кыргыз Республикасынын кылмыш жазык процесстик кодексинин 53 беренесин сыйлабагандык. Ал жактан адвокаттын, мындайча айтканда коргоочулардын укук милдеттери толук жазылган. Биздин укуктарыбызды, биздин ишмердүүлүгүбүзгө кандайдыр бир жолтоо бизге мисалы мен өзүм катары айтайын, мага карата мындайча кысым катары мен кабыл алдым да. Эмнеге кандай максат менен менин корголуучум менден алыстатып, башка соттор келгенче башка бөлүмгө алып кетишип карап отурганына. Бул кечээки эле болгон окуя. Кечээки эле. Бир гана ушул соттук отурумда болгон окуя. Мен бир канча жылдан бери сот отурумдарына катышып атам, мындай болгон эмес. Мындай эч качан иш жүзүндө мындай болушу мүмкүн эмес. Себеби дегенде
соттор кеңешүү бөлмөсүндө, соттор жашыруу бөлмөсүнө кеткенден кийин менин жанымда менин корголуучум турушу керек. Мисалы дагы бир суроо өркөткүм келет. Сиз деген сот отурумунда Али Шабдандын кичинекей кызынын 10 айлык кызынын свидетельство о рождении төрөлгөндүгү үчүн күбөлүгүн тиркеп айттыңыз. Бул жалгыз ата, 10 айлык кызы бар, эч жака качып кетпейт, үй камагына алмаштыргыла депчи. Буга соттун кандай жообу болду? Анан ушуну мыйзамдуу деп эсептейсизби? Сот эч кандай бир жүйөлөрдү келтирген жок. Бир гана Бишкек шаарынын 1-Май райондук сотунун чечими өзгөртүүсүз калсын деген чечим алды. Эгерде кандайдыр бир эске алган болсо, кумандуу чечим чыгаргысы келген болсо, эске алмак. Эмнеге 10 айлык баланы атасыз калтыруу. Мен дагы соттордон аябай чын жүрөгүмөн суранам. 10 айлык баланы атасыз калтырбоңуздарды мен суранам сиздерден. Бирок тилекке каршы менин айткан суранычымды соттор уккусу келген жок. Эгерде уккусу келсе, бул Кыргыз Республикасынын кылмыш жазык процесстик кодексинин 105-106 беренелеринин негизинде башка жеңилирээк бөгөт коюшун карамак. Анан дагы элде эле айтылып аткан сөздөр, мисалы айтылып атат да 278 беренени атайын койгон, анткени бул беренеде мындай үй камагына чыгаруу же штраф менен кутулуу деген бөгөттөрү жок экен да, только өзүнүн эркинен ажыратуу. Бул негизи туурабы же бул жөн эле айтылган сөзбү? Мен бул сөздү биринчи жолу угуп атам, бирок бул абдан оор кылмыш. Мен Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 19 беренесине ылайык бул оор кылмыш болуп эсептелинет. Бул 5 жылдан 10 жылга чейинки эркинен ажыратылышы мүмкүн, эгерде күнөөлүү деп табылса. Бирок тилекке каршы мен болгон күчүмдү жана билимимди жумшайм, күнөөсүз бул жерде жок экенин мен тастыктап бергенге дагы даярмын. Себеби дегенде мен как жактоочу катары бир дагы күнөөнү көрө алган жокмун. Бир дагы суттук экспертизанын жыйынтыгын көргөн жокмун. Мындай кылмыш иштерде сөзсүз түрдө кандайдыр бир алдын ала кылмыш иштенген баштан ошондуктан кылмышты жөн эле коюп койгондон мурда биринчи ушундай кылмыш болоюн деп жатабы, ошондой кылмышты кылайын деп ой максаты барбы? Эң башкысы максат. Эгерде ал адамдын жок болсо, күнөөсү жок дегенге тете болот да. Шабдан Али кандай кылмыш кыла турган адам эмес. Аяк суроо өркөтөйүн. Негизи кийинки иштер кандай? Кийинки кадамдар эмне болот? Сот отуруму болобу же? Кийинки кадамдар мен Кыргыз Республикасынын Бишкек шаарынын 1-Май райондук сотуна Али Шабдандын кызыкчылыгын коргоо максатында Али Шабданды кармап жаткан убакта жана үйүнө шашылыш тинтүү менен келген тергөөчүлөрдүн үстүнөн сотко даттануу жазган. Эртең саат 2-де Бишкек шаарынын 1-Май райондук соту Ибраимов Нурдин деген тергөө судьясы аны мыйзамдуу жана негиздүү же мыйзамсыз же негизсиз деп карап берет. Бул менин даттануум. Эмнеге дегенде, өзүңүздөр да көрдүңүздөр, Бишкек шаарынын 1-Май райондук ички иштер башкармалыгында Али Шабданды кармап жаткан учурда дагы тергөө тобунун мүчөсү, тергөөчү дагы коркутуп, мындайча айтканда адамдын оозунан чыкпай турган сөздөрдү айтып коркутуулар болду. Бул деген эмнеден келет? Бул деген кандайдыр бир коркутуу, жөнөкөй адам айтса да бир жөн эле. Ыйгарым укугунан камоого ыйгарым укугу бар. Камоого
бар адам айтканы туура эмес. Мисалы могу 2 ай бүткөндөн кийин 20 декабрга чейин баары калтырылды. Андан кийин эмне болот? Чыгарабы же? 20 декабрга чейин биз Али Шабдан менен кеңешип, бир канча өзүбүздүн жол карталарыбызды даярдап койгонбуз, коргоо карталарын. Биринчи өзүбүздүн өтүнүчтөрүбүз менен бир канча тергөө иш аракеттерин жүргүзүү боюнча өтүнүчтөрүбүздү беребиз. Андан тышкары тергөө иш аракеттерин даттанып, мыйзамсыз деп табууну суранабыз. Андан тышкары башка кесиптештерим менен дагы кеңешип, бул иш боюнча сотко 20 декабрга чейин бөгөт коюу чарасын өзгөртүү тууралуу жана тергөө иш аракеттерин же болбосо кылмыштын кыскартуу тууралуу өтүнүчтөрдү жана ошого тетүү болгон арыз дооматтарыбызды беребиз. Сонун. Рахмат Нурсултан мырза, биз менен болуп бергениңерге, баарын түшүндүрүп, мыйзам түрүндө көптөгүлөрдө суроо жаралып аткан, азыр сонун айтып бердиңиз. Рахмат сизге, ишиңерге ийгилик. Саясий туткундар бошотулат деп ишенебиз. Рахмат, сиздин да ишиңизге ийгилик. Рахмат. Мен Гасиет Мамырбай болду. Арча медиа. Сак саламатта калыңыз.